Америка Кошмо Штаттарын каптаган кар боронунан кеминде 9 адам каза болгонун CNN жума күнү билдирди. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, видеого бир дана лайк басып, жана дүйнөдөгү жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Негизден аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам адамдардын өлүмү Огайо, Кентукки, Миссури жана Канзас штаттарында катталган. Ушул жумада Кошмо Штаттардын чоң бөлүгүнө суук, катуу шамал болуп кар жаап жатат. Көптөгөн штаттарда температура рекорддук чекке чейин төмөндөдү. Ал эми Вайоминг штатында температуранын рекорду жаңыланды. -41 градуска чейин төмөндөдү. Жума күнү АКШда аба ырайынын бузулушунан улам маалымат боюнча 5,4 миңден ашык каттам токтотулду. Өлкөдө 590 миңден ашуун үй жана ишканалар кар боронунан улам электр жарыгысыз калды. АКШнын бийликтери өлкөнүн көптөгөн аймактарында рекорддук үшүк жана кар боронун күтүүдө. Ошондуктан бир катар штаттарда өзгөчө кырдаал киргизилген. Маселен, Джорджия, Кентукки, Нью-Йорк, Оклахома, Түндүк Каролина, Түштүк Дакота штаттарынын губернаторлору өзгөчө кырдаал жарыяласа, башка штаттардын лидерлери, куткаруу кызматтары жана АКШнын улуттук гвардиясынын аскерлери кырдаалды жеңүү үчүн жогорку даярдыкта турганын жарыялашты.